Азыр ошондо өтө турган партиялар алдын ала белгилүү экенине барыңыздар ишенесиздерби? Жок ушул пикирде колдойсузбу? Мындай да, бул жалпы журт ушу эл билиш керек да. Бул партиялар өтөт. Бул партиялар баары бир келет. Бул партиялар чечилген деген сөз. Бул политтехнология деп аталат. Бул атайын политтехнологдор иштеп чыгат, ушундай ушактарды кой берет. Аны элдер болсо үмүтүн үзөт. Анан биз баары бир добуш берсек деле булар өтөт турбайбы? Ошон үчүн биз акчасын ала берели, булар чечилип калыптыр деген ойдо жашашат да. Бул манипуляция, бул алдоо, бул элдерди азгыруу. Ошон үчүн бул политтехнология деп коет. Бул нерсени Кыргызстанда эле эмес, дүйнөдө колдонушат. Ошон үчүн азыр болсо көп, биз болсо билимдүү жаштар ал нерсеге алынбайт көп. Бирок карапайым айылда жашап жаткан адамдар Кыргызстанда 63% түзөт. Ошол адамдар көп сүйлөшсөң алар билет, айтып атат. Бул партиялар баары өтөт экен, менин добушум болсо болбосо деле деп, алар ошого добуш бере берет. Бул технология, бул психология. Бул нерсени жакшы билишибиз керек. Бул эч ким алдын ала чече албайт. Муну шайлоочулар гана чече алат. Бул шайлоочулардын добушу гана чечет. Ошон үчүн биз өзүбүз каалагандай шайлоонун жыйынтыгын алып келе алабыз. Биздин шайлоо системабыз эсен өлкөлөрдүн арасында эң мыкты, дүйнөдөгү эң мыктылардын бирөөсү. Ошон үчүн биздин гана добушубуз баардык чечимди чыгарат. Ошон үчүн элдер ишенип добушка барыш керек жана шайлаш керек.